деди. Анан массаж кылып тур деди. Алым жок, баланын баркына, аялдын кадырына жеткен адам кем экен да. Ассаламу алейкум. Биздин фонд дагы да болсо өз ишин улантууда. Азыркы маалда Бишкек шаарындагы Аларча конушунда жашап жаткан Тахмина апабызга жардам берүү үчүн келип отурабыз. Апабыз бизге кайрылып таштаган кезде ошол дары дармектен, ошол продуктудан, ошол үй шартынан кыйналгандыктан бизге кайрылып таштаган. Апабызды ошол күйөөсү, апабыз кайсыл диагноз менен? Ревматизм, полиартрит. Ошол колдоруңуз кыйшайып, Кыйшайып мынтип кетти. Кыйын аяктары кетип атат уже мындай болуп, бияка кетет экен да. Тизелерим да шишип кетет, баспай калам, жаны жок болуп калат. Анан кээде кыйналам да ушинтипчи. Баспай калам, белдерим ооруйт. Мынтип шишип кетем, кээде шишим кайтып кетет, ар кандай да. Ооруга түшүнүп болбойт экенсиң. Ушундай себептер менен апабыздын жолдошу ошол дары дармегинде дарылатууда, лечение кылдырууда бир аз кыйналгандыктан ошол өзүнүн 5 баласы менен апабызды таштап кеткен. Апабыз азыркы маалда бир күндүн ичинде мынакей азыр өзүңүздөр көрүп тургандай бир күндө иче турган дарылар мынакей ушундайлар экен. Бул апабыздын жашоосу, тамагы дары болуп калган. Бул жакта да дарылар бар экен. Анан апабыздын баардык мынакей биз экранга чыгарган бул жерде анализдери, апабыздын ошол УЗИде түшкөн анализдер бар экен, документтер баардыгы. Апабызга келиңиздер, жардам берип ошол бул нерсени айыктырса болот да. Лечение алып туруш керек да. Лечение алып турса ордуна келет экен. Дары дейт да, оору дейт да, дары дегенде бул дагычы. Барып лечение алам, жакшы болуп калам, кайта эле ооруп кала берем да. Эмне кылыш керек экен ошону? Колдорум кыйшайып калып түзүлбөйт экен. Бирок мындай оорусун басса болот экенби? Ооругу успокаивающий кылышат да, гормоналный кылышат. Ушундай экен да, ийнелер сайышып. Ушундай. Баштарым ооруйт, өзүм ооруганда өзүм кармай албай калам да, мындай кыйналам да, өтүп алиги чымчып жылып алгандай ооруйт да, жаным сызып. Денелериңиз, Азыр сизге кандайдыр мындай сырт көрсө кыйшайып барат экен да колдоруңуз? Биягым кыйшайып калды, биягым уже кетип атат, мынтип кете берет экен да, мына жерлерим шишип кетет. Колум үйдө көтөрө албай, башыма жетпей калат. Азыр мына дары ичсе, бир күнгө эле да, эртеси кайта ооруй берет да, ушундай бир күн эле басат. Ошондуктан күнүгө ушул дарынын баардыгын күнүгө ичет ошол бар. Ооруну убактылуу басуучу дарылар баардыгы. Белдерим да ооруйт, жүрөгүм ооруйт, жүрөк боюнча ичем. Анан бул жер квартирабы жашап жаткан? Квартира берем. Канча төлөйсүздөр? 3000 төлөйбүз. Свет менен болуп кетет да. 3000 төлөйсүз. Свет. Ошо коммуналдык услугасы ичинде, Свети сырткары да. Сырткары свет. Светте иштетебиз. Анан апам келип мени карап эле. Бүгүн айылга кетти, балдарыма продукт алып бергени. Анан кичине мындай бирдекелер сатып карайт да биздечи. Балдарым карап, үкөлөрүм карашат, жардам беришет анча-мынча, алардын да тирилиги бар. Ошо ооруп, өзүм да кандай ооруганымды билбей калдым. Бул нерсе каяктан келип чыкты, бул нерсе? Каяктан нерв болду? Стресстен дейт, ушул. Демек уже азыр сизге нерв болуп, стресс болууга болбойт негизи. Настроение түшкөнгө болбойт, ыйлаганга болбойт, ооруп калат бир паста. Азыр сиздин колдоруңуз уже түзөлүшү мүмкүн эмес, Түзөлбөйт деди. Уже ушул кыйшайгандан Ушул бойдон калат деди. Анан массаж кылып тур деди. Алым жок, балам келип кылып берет. Буттарым калайт, баштарым калайт, ыйлаганда ыйлап, күлгөндө күлүшөт. Анан булардын жакшылыгын көрөйүн деп эле отурам, эмне кылайын. Эркек деле мындай балалуу болгондон жакшы ниет менен балалуу болот да, анан мынтип ооруп калгандан кийин кээ бирки эле эмелер жакшы түшүнгөн адам гана жакшы эме алат экен да, баланын баркына, аялдын кадырына жеткен адам кем экен да. Анын көп немеге чыдай албады да. Россияга барып ушу үйлөнүп алды. Башка аял алып кетти. Аял алып. Сиз менен ошондо закондуу түрдө ажыраштыбы сиз менен? Ажыраштык экөөбүз. Бир жолу эми мен унутуп турсам, ал менин жанымда тура албады.
жашынакай ден соолугу чын адам менен жашагысы келиби билбейм. Онун аркы кичинекей үйдө болчу, анан биякта касайын силер эми кичинекей үйгө эмне экесиңер, мынияка эле көчүп алууга мейли кичине арзандатып берем деп мен түшүндү, кызыңыз ооруп атат депчи. Бул деле бир комната экен да. Бул деле бир комнатаны биякта хозяиндин ошо немелерин берген бизгечи, ушуларды колдонуп тургула мейли деп. Буюмдарды. Мына телевизор, ошо стол баары эле ошо хозяиндики. Мен мына төшөктөрүм эле да, төшөгүм, анан мына диванды алып берди. Жатып туруңду ошо бир намаз окуган киши бар экен. Мебель сатат да, эле колдонгон мебелдерден алып келип берди. Бул килемди алып келип берди. Пособиясын тапшырып койгом Мата-одиночкада. Метрикасы менин атымда, фамилиямда баарыныкы эле. Анан биринкине жетсе 3000 алам. 3000 эчтекеге жетпейт. Бирисинин пут кийимине деле, шымына деле жетпейт да. Анан ошо бирөө көргөндөр ошо кийим болсо беришет, анан тууган уруктар берет, ошондон кийинип эле ушинтип эле эптеп жүрүшөт. Эми чоңоюп калышты, өзүлөрү иштеп, өзүлөрү таап неме болуп калабы деп атам. Кызым деле чоңоюп калабы, ушинтип. Бул кыйынчылык азыркы маалда ошо тамак аштан калып калган кыйынчылык. Тамак аштан ошо калып калган кыйналган болду. Азыркы маалда убактылуу. Жасалып отурган ошондо балдарыңыз чоңоюп, эми жашы эми жетип калат экен. Баары ошо сизде алаканына көтөрүп багып турган балдар болсун иншалла. Кудай кааласа. Келиңиздер, урматтуу бир туугандар. Тахмин апабыздын жүрөгүнө жылуулук, жүзүнө жылмаюу тартуулап, баарыбыз биргеликте аракет кылалы.